Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили сабагы. Бүгүн чын Куран айынын 13-ü. Бүгүнкү биздин темабыз балдар төл жана бөтөн сөз. Сабактын максаты: окуучулар төл жана бөтөн сөз боюнча маалымат алышат. Бир нерсе жөнүндө баяндоо же кабар берүүдө өзүбүздөн тышкары бөтөн сөз да колдонуларын билишет, мисалдарды келтиришет. Тема аркылуу элестетүүсү, эске сактоосу, кабыл алуусу, чыгармачылыгы, ой жүгүртүүсү, кол жазма сулуулугу, катасыз таза жазууга калыптанат. Кыргыз тилин сыйлоого жана нукура кыргызча сүйлөөгө, патриоттуулукка, маданияттуулукка тарбияланышат. Эми балдар, мен силерге төл жана бөтөн сөз жөнүндө түшүнүк бере кетейин. Балдар, бир нерсе жөнүндө баяндоо же кабар берүүдө өзүбүздүн сөзүбүздөн тышкары бөтөн сөз да бар. Алар төмөндөгүдөй жолдор аркылуу берилет. Алар көбүнчө балдар, бул бөтөн сөздөр көбүнчө кыргыз элинин макалдарында көп колдонобуз. Элде калк айтса калп айтат деген макал бар. Элде деген макал бар. Айтуучунун сөзү, балдар, бул төл сөз. Ал эми калк айтса калп айтат. Башка бирөөнүн сөзү, балдар, бул бөтөн сөз. Дагы бир мисал келтире кетели. Керектүү таштын оордугу жок, дейт элдин макалында, балдар. Келгем дагы карап көрөлү. Керектүү таштын оордугу жок, бөтөн сөз, балдар. Дейт элдин макалында, бул төл сөз. Көрдүңөрбү, балдар? Кыргыз тилинде ушинтип төл жана бөтөн сөздөр дагы кездешет экен. Балдар, дептерлериңерди алып, ачып, калем сабыңарды алып, азыр көнүгүү иштейбиз. Көнүгүүбүз 120 беттеги 324-7 көнүгүү. Бул көнүгүүдө силер, балдар, эмне кыласыңар? Берилген мисалдагы төл жана бөтөн сөздү аныктап, алардагы тыныш белгилерин коесуңар, дагы дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Балдар, биз силер менен дагы бир көнүгүү иштейбиз. Ал 221 беттеги 329 көнүгүү. Балдар, биз бул текстти көркөм окуйбуз дагы, ал тексттен жазылган сөздөрдөн төл жана бөтөн сөздү аныктайбыз. Анда эмесе көңүл буруп угуп тургула. Мен силерге текстти көркөм окуп берем. Кишиче сүйлөп жалынып, алтын балык кеп айтат. Кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин. Кунум үчүн мен сага тилегениң берейин. Жиберип алтын балыкты, жумшактап ага сөз айтты. Алтын балык бара кой, берчү дүнүйөң албасмын. Көк деңизде сайрандап, эркин ойноп жүрө кой. Үйүнө ылдам чал кайтты, кемпирге укмуш кеп айтты. Бүгүн бир балык кармасам, жөн балыкка окшобойт, алтын экен карасам. Сүйлөгөн бизче сөзү бар, кое бер сууга деп сурайт. Кое бердим балыкты, суроого оозум барбады. Кемпир чалды каргады, алжыган акмак абышка, балыктан кун албапсың. Биздики сынып калды эле, жок дегенде оң бугур,
бир тепши сурап албапсың. Мына балдар, бул жомок алтын балык жомогунан алынган үзүндү. Келгиле эми балдар. Бул жомоктун үзүндүсүнөн төл жана бөтөн сөздөрдү табалы. Кишиче сүйлөп жалынып, алтын балык кеп айтат. Бул балдар бөтөн сөз. Кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин, күнүм үчүн мен сага тилегениң берейин. Бул балдар төл сөз. Жиберип алтын балыкты, жумшактап ага сөз айтты. Көрдүңөрбү балдар? Жиберип алтын балыкты, жумшактап ага сөз айтты дейт. Бул балдар бөтөн сөз. Алтын балык бара кой, берчи дүнүйөң албасмын, көк деңизде сайрандап, эркин ойноп жүрө кой. Балдар бул төл сөз. Үйүнө ылдам чал кайтты, кемпирге окумуш кеп айтты. Көрдүңөрбү балдар, бул бөтөн сөз. Бүгүн бир балык кармасам, жөн балыкка окшобойт, алтын экен карасам, сүйлөгөн бизге сөзү бар, кое бер сууга деп сурайт. Кое бердим балыкты, суроого оозум барбады. Көрдүңөрбү балдар, бул чалдын өзүнүн сөзү болуп атат, ошондуктан бул төл сөз. Кемпир чалды каргады. Бул бөтөн сөз. Алжыган акмак абышка, балыктан кун албапсың, биздики сынып калды эле, жок дегенде оң богур, бир тепши сурап алмаксың деген бул төл сөз. Балдар, менин оюмча силерге төл жана бөтөн сөз түшүнүктүү болду окшойт. Эми мен силерге үй тапшырманы берейин. Үйгө тапшырма балдар. 220 бет, 328 көнүгүү. Балдар, көнүгүүнү окуп чыгып, төл жана бөтөн сөзгө тиешелүү тыныш белгилерин коюп чыккыла дагы, көнүгүүнү дептерлериңерге көчүрүп алгыла. Ушул менен сабак бүттү. Саламатта калгыла балдар.